Kesip bu adamın ikinci atı deydi eкен. Misal üçün kebirölөрдү agay, эжекей, доктор, дарыгер, инженер, башка деп атайт. Kesip bu экинчи ат. Ошол үчүн дүйнөдө бир 2-3 нерсеге тандаганда олуттук тандаш керек экен. Бир тандоо, өмүр жолдошту тандоо. Азыр мына аксакалдар менен сүйлөшүп келдим. Эмнеге карап келинчекти тандаш керек. Же күйөө баланы. Экинчиси кесипти аябай ойлонуп, аябай талдап тандаш керек экен. Бул жерде мен жазганмын мындай деп. Биз көбүнчө кесипти модага карап тандап калганбыз акыркы жылдардачы. Ким болосуң? Таможня болом, ГАИ болом, юрист болом, там экономист болом, жана башка деп. Бул жерде мен айтып атам, бүгүнкү күндө эл эмнеге муктаж болсо ошону танда бир. Экинчиси футурология деген илим бар. Келечекти окутуучу, келечекке кайсы кесиптер керек? Пока али келе элек, бирок келет. Сен университетти бүткүчөң. Мынауга карап танда деп атам. Биринчи оюм ушул. Экинчи бири кесипти тандаш бул аздык кылат. Этого мало. Кесипке жараша даярдан айланып кетейин. Мен академияга барам дейсиң, химиядан 0 алып отурасың. IT-технология барам дейсиң, математика, информатиканы билбейсиң. И так далее, ушуга окшоп кете берет. Кесипти тандоо бир. Ага өзүнө өзү интеллектуалдык, моралдык, психологиялык, инсандык жактан даярдоо өтө чоң маселе экен. Ушуга бир маани берсек. Үчүнчү көңүлүңөрдү бура турган нерсем, урматтуулар, мындай деген афоризмге айлана турган сөз бар экен. Кесипти эгер туура тандасаң, өмүр бою отпуска сага керек эмес, эс алуу керек эмес. Кесипти туура тандаган адам чарчабайт деген сөз бар экен да. Өтө мага жакты, мен укканда кол чаптым эле. Анан мына ушундай адамдар бар, 8 саат иштейт, кечкурун барып болду. Телефонду өчүрүп таштайт, сүйлөбөйт, мага айтпа, кесибиңди сүйлөбө, дем алыш күндөрү, праздник күнү. Ушундай адамдар бар. Дем алышта, түндө, отпускада, жолдо сүйлөгөнү өзүнүн кесиби. Анткени они этим живут. Шуну атасыңарбы? Мына ол адамдар чыныгы профессионалдар. Мен силерди урматтуу балдар айтарым, силер ошондой кесипти тандагыла, чтобы модалуу болбосун, элге керек болсун, келечекке керек болсун. Эң башкысы баягы одноразовый любовь болбостон, ошо кесибиңерди түбөлүккө силер сүйө турган кесип болсо деп чакырып кетем. Кийинки бир 5-чи маселе. Ондо 60-шы жылдары бир токтом кабыл алыныптыр. Ал токтомдун аты концепция о непрерывном образовании, үзгүлтүксүз билим алуу. 60-70-ші жылдар. Ал азыркы дүйнөдө актуалный болуп калды, үзгүлтүксүз билим алуу. Окумуштуулардын аныктоосу боюнча илгери бир кесип менен бир өмүр иштеп өтсө, азыр бир адам өмүр ичинде жок дегенде 4-5 жолу кесибин алмаштырат экен. Мына ошол үчүн үзгүлтүксүз билим алууга өзүңүздөрдү даярдашка мен чакырат элем сиздерди. Мына эми муну 60-70-ші жылдар эме кылса, азыр мына педагогтор болсо билет, агай дарыгер билсе керек, үзгүлтүксүз билим алуу, непрерывное образование деген өтө мода болуп атат. Бул мусулманчылыкта мындан канча кылым илгери айтылган экен. Бешиктен кабырга чейин илим ал деп. Непрерывное образование андан артык болобу, туура жокпу? Мына ушул акылман сөзгө да бир кол чаап койсок болот. 6-чысы кесипке жеттим, дипломду бүттүм деп туруп иштеп жүргөндөргө айта турган сөз: сен бар болгону дипломду гана алдың.
кесиптин атын гана алдың, али сен кесипкөй боло элексиң. Мына жерде кесип ээси менен адис менен кесипкөйдүн айырмасын жазганмын. Кесипкөй бул диплому бар адам эмес, кесипкөй өз кесибинин казанында кайнап, анын тонкостарыны практика тажрыйбада өздөштүрүп, өзүнүн кесибинин аз даражасыга жеткен адам кесипкөй болот. Өтө көп адамдарды жолуктурдум, жылдан жылга кесипкөйлүгүн ашырат. 6-7-си Японияда ушундай бир фирмалар бар экен. Эгерде бир жылдын ичинде өз кесиби боюнча семинарга окууга барбаса, аны жумуштан бошотот экен. Сен өз үстүңнөн иштебей жатасың деп. Окуп турбаса эгер, урматтуулар, ошого дагы даяр болуш керек. Үзгүлтүксүз кесипке жетип алгандан кийин дагы окуш